Аллах Таала берген тауфиқы менен, неамат менен иншалла бүгүн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү ала турган сабагыбыз баарыңыздарга белгилүү болгондой, Аллах Тааланы жана пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жана анын аяттары, китеби Куранды шылыңдоо туурасында маселе кылабыз да. Мусулман адам, Аллаха ыйман келтирген адам, Раббысы Аллах Тааланы сөөгү, шылдыңдоо, же пайгамбарды сөөгү, же шылдыңдоо, же ислам динин, же аяттарды, Куранды сөөгү, же шылдыңдоо бул мусулман адамдан күтүш бул мүмкүн эмес да. Негизичи. Бирок илим ээлери ушул бапты, ушул бөлүмдү китабы Тавхидке алып келген да. Эмнеге? Себеби биринчиден мусулмандар ушул нерсеге билбестиктен түшүп калбаш үчүн, ошону түшүрбөө үчүн алдын ала мусулман адам өзүнүн акыйдасын билиш керек да. Кээ бир мунафык адамдар, мушрик адамдар же ыймансыз кафир болгон адамдар мусулмандарды алдап, азгырып, байкатпай ушул нерсеге түшүрүп, ыйманынан, исламынан чыгарууга себепкер болуп калышы мүмкүн да. Ушул нерсени кезинде адамдар кылып, ошол нерсенин натыйжасында ушул нерсеге аят түшкөн да. Тезинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи учурунда кээ бир мен мусулманмын деп айткан адамдар, мусулманмын деп жүргөн адамдар пайгамбарын шылдыңдап, сахабаларын шылдыңдап, мына ушундай нерсеге түшүп калган себебинен Аллах Таала жеке аят түшүргөн да. Ушул кыямат күнгө чейин мусулмандарга сабак болуп калыш үчүн. Раббыбыз Аллах Таала кандай улук болгон зат. Биз Аллах Тааланы ушунчалык улуулук даражасына жеткирип Аллахты улуктай албайбыз. Же Аллах Таала бизге ибадат кыл деп берген ибадаттарынын ушундай шариғаттын жүзүндө толук өзүнүн шариғатта элчиси кандай буйруган болсо дал ошондой аткара албайбыз да. Эми ошондой абалда туруп Раббыбызды сөөгүп кетүү, исламды сөөгүү бул акылга сыйбаган нерсе да. Аллах Таала Куранда Нух сүрөсүнүн 13-аятында "Ма лакум ла таржуна лиллах ва қара" дейт. Ибн Аббас бул аяттын маанисин мындай деп айтат: "Ла туаззимуна Аллах хаққа азаматихи" дейт. Абдулла Аббас бул аяттын маанисин чындыгында силер дейт, Раббыңар Аллах Тааланы акыйкый даражасына жеткирип улуктай албадыңар дейт. Каралы. Аяттын маанисинде Аллах Таала ушундай деп айтып атат: "Силер Раббыңарды Аллах Тааланы акыйкый даражасына жеткирип улуктай алган жоксуңар" деп айтып атат. Биз Аллах Тааланы чындыгында Аллах Тааланы улуктагандар, Аллах Тааланы көргөн периштелер, ошолор аршты көтөрүп турган периштелер, сажда жаткан периштелер Аллах Тааланы эртеден кечке токтобой зикир кылат да. Бирок ошондойдагылар эмне? Чындыгында биз Раббыбызды акыйкый даражасына жеткирип улуктай албай жатабыз деп өздөрүн эмезет. Кем бир туура өтө төмөн ибадат кылып атабыз деп ойлошот да. Бирок биз Аллах Тааланы анда-санда эскерген, буйруган намаздарды эптеп-септеп окуган биз ал тууралуу ойлонбойбуз да. Аллах Таала башка аятта Хадж сүрөсүнүн 74-аятында "Ома кадаруллах хаққа қадрихи" дейт да. Аллах Таала айтат, чындыгында алар дейт, Раббысын акыйкый даражага жеткирип улуктай алышпады дейт да. Ушундай Аллах Таала кудуреттүү, күчтүү ээси, бирок ошол ушундай затты өзүнүн даражасына жеткирип улуктай албайт экенбиз да. Эми мусулмандар улуктай албай, Раббыбызга жакшы ибадат кыла албай атканда, Раббыбызды сөөгү же Раббыбызга зыян берүү, же пайгамбарына зыян берүү бул шариғатта мүмкүн эмес да, бул ачык куфр да. Алымдар бир ооздон келишкен, кимде ким, кайсыл адам Аллаха ыйман келтирген мусулман болобу, кандай момун болобу, кандай адам болбосун, кимде ким Аллах Тааланы сөксө, же шылыңдаса, же пайгамбарын сөксө, же шылыңдаса, же Куранды сөксө, жамандаса, же шылыңдаса, тилинен эле чыкса, ал бир ооздон ыймандан чыгат да, исламдан чыгат да. Бир ооздон бүткүл алымдар бир ооздон келишкен да. Мени кокустан оозуман чыгып кетти, менин ниетим жок эле, максат кылган жок элем, андай нерсе жок да. Себеби дейт, бүткүл адам баласы билет дейт, Аллах Тааланы сөгүү,
жана жамандоо, Аллах Тааланы шылыңдоо, пайгамбарын шылыңдоо, ислам динин шылыңдош мүмкүн эмес экенин жалпы адам баласы билет дейт. Аллах Таала Ал-Ахзаб сүрөсүнүн 57-аятында «Инналлазина ю'зуналлаха ва расулаху ла'анахумуллаху фид-дуnya вал-ахира» дейт. Ушундай Аллаха жана анын элчиси пайгамбарына зыян берген адамдар дейт. Аларды Аллах Таала дүйнөдө, бул дүйнөдө жана ахиретте аларды лаанаттады дейт. Өзүнүн ырайымынан, рахматынан алыстатып аларды лаанаттады дейт. У'адда лахум азабан мухина дейт. Аларга кыямат күнү жан чыдагыс азапты дайындап кой дейт. Кимде ким Аллаха жана пайгамбарына зыян бере турган болгон болсо, Аллах Таала биринчиден аны өз ырайымынан алыстатып, лаанат кылып, экинчиден кыямат күнү жан чыдай албай турган азапты дайындап коюптур да. Караңыздар. Ошон үчүн Аллахка дагы пайгамбарына зыян бербеш керек. Мисалы, Худжурат сүрөсүнүн 2-аятында Аллах Таала мындай деп атат. Я айюхаллазина аману дейт. О иман келтирген момундар дейт. Ла тарфау асватакум фаука савтин наби. Силер добушуңарды пайгамбардын добушунан бийик жогору көтөрбөгүлө дейт. Карагыла. Аллах Таала момундарга айлап атат да. Ой момундар дейт, сахабалар дейт. Жалпы момундар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунан баштап кыямат күнгө чейин келе турган момундарга Аллах Таала айлап атат. Силер өзүңөрдүн добушуңарды мен жөнөткөн пайгамбар Мухаммадтын саллаллаху алейхи вассаламдын добушунан бийик көтөрүп ага кайрылбагыла дейт. Аят муандысында «Вала таджхару лаху бил каули ка жахри ба'дукум ли ба'дин» дейт. Силер бири-бириңерге кайрылган сыяктуу пайгамбарга андай кайрылбагыла дейт. Ба мусулмандар бири-бирине кайрылып берет го ар кандай үй мененчи. Жо силер бири-бириңерге кайрылган сыяктуу, бири-бириңер менен сүйлөшкөн сыяктуу пайгамбарга андай сүйлөшпөгүлө дейт. Андай кайрылбагыла дейт. Үнүңөрдү бийик көтөрбөгүлө дейт. Аяттын уландысында ан тахбату а'малукум ва антум ла ташурун. Себеби эгер силер үнүңөрдү бийик көтөрүп кайрыла турган болгон болсоңор дейт, анда силер дейт өзүңөрдүн кылган амалдарыңар жок болуп кеткенин сезбей каласыңар дейт. Күйүп жок болуп кеткенин сезбей каласыңар дейт. Карагыла. Аллах Таала айтып атат. Пайгамбарга үнүңөрдү көтөрүлүп кайрыла турган болгон болсоңор, кылган ушунча кылган солих амалдарыңардын күйүп жок болуп кеткенин сезбей каласыңар дейт. Кантип бир адам Аллах Таала жиберген пайгамбарга үнүн көтөрүп кайрылат. Аллах Тааланын элчиси болуп, ошонун дүйнө ахиреттеги бактылуу болуусуна, Раббысын таануусуна, өзүнүн динин таануусуна, жана ахиреттин бар экенине, жаннаттын тозоктун бар экенин билүүгө себеп болгон, ахиретте түбөлүк бешикке кирүүгө себеп болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кантип үн көтөрөт? Мына ушул аят түшкөндө, Анас ибн Маликтен хадис келет, ушул аят түшкөндө Сабит ибн Кайс деген сахаба үнү бийик адамдардан болгон да. Ба адамдардын арасында бар го, кээ бирөөнүн үндөрү бийик, кээ бирөөнүкү мындай төмөн. Ушул аят түшкөндө ал ушул аят мага эле түштү. Менин амалым баары күйүп кетти. Мен тозок ээлерим менен деп үйүндө кайгырып, ыйлап үйүнөн чыкпай койду да. Карагыла. Ушул аят түшкөндө ал ушул аятта айткан жок. Бул аят Сабит ибн Кайска түштү деп айткан жок. Бирок ушул аят түшкөндө пайгамбардын астында үйүн көтөрө турган мен болушум мүмкүн, ошо үйүн көтөргөн мен болушум мүмкүн. Менин амалдарым күйүп кеттиби? Мен тозок ээлерим менен деп үйүнөн чыкпай кайгырып, капа болуп, ыйлап жатып алгандай үнчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул сахабасын жамааттын арасынан көрбөйт да. Көпкө чейин көрмөй калат. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын жоктоп турган да. Ар дайым жоктоп турат эле да. Баланча сахаба эмне болду? Ооруп калган болсо, жүр үйүнө зияратка барып келели деп үйүнө барып, баланча сахаба эмне болду? Сапарга кет десе, сапардабы? Же баланча жумуш болгон болсо, ошого кызматка пайгамбар баарын жоктоп турат эле. Каякта? Сабит ибн Кайс кайсы жакта көрмөй калды го дегенде, бир сахаба атайын ошону үйүнө келип, абалын билип коеюн деп келсе, ал ушул сөз айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушул аят түштү. Ушул аятта Аллах Таала айтып атат: "Үнүңөрдү көтөрбөгүлө" деп атат. Кимиңер үнүңөрдү көтөрө турган болгон болсоңор, кылган солих амалдарын күйүп кетип, жок болуп кетишин сезбей калат деп атат. Ошол пайгамбардын астында үн көтөргөн мен элемин. Менин амалдарым баары күйүп кетти.
мен тозоқ ээлермин деп кайгырып жатканын көрөт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кабар бергенде жок, ал жаннат ээлеринен деп айтат да. Жаннат ээлеринен деп айтат да. Ошондо сахабалар айтат, биз ошол сабитинде койс, биздин арабызда жүрөт эле дейт, жаннат ээлеринен деп билет элек дейт да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар берди эле дейт, ушунда Аллахтан корккондугунан коркунуч болду дейт, бирок аягы аныкы жакшы болду дейт да. Жаннат ээси биздин арабызда жүргөнүн көрөт элек дейт да. Себеби пайгамбар жок, сен тозоқ ээлеринен эмессиң, сен тескеринче жаннат ээлеринесиң деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар берген дейт да. Бул хадис Ахмадта келет, 12399 номерде хадисти Альбани жана башка хадистер сах деген да. Көрсөңүзбү? Бул жерден бизге керектүү жери эмне? Бизге керектүү жери Аллахтын элчисинин сахабалары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам астында кээде жөн гана үнү көтөрүлүп калганын сезип, ушул аят түшкөндө менин амалдарым күйүп кеттиби деп коркуп үйүнөн чыкпай калып атат да. Эгер ошол кокустан алдагы күмөн нерсе да, алдагы күмөн нерсе чындап эле ушул сахаба өзү көтөрүлгөнбү үнү, же көтөрүлгөн эмес, бирок өзүн мен болсом керек, менин амалым күйүп кетти, өзүн жемелеп үйүндө жатат да. Эгер ушундай нерседе өзүн сахабалар жемелеп аткан болгон болсо, бирөө жарым пайгамбарды сөксөчү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды шылыңдасачы, Аллах тааланы сөксө, динин сөксө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Раббысынын Аллах тааланы шылыңдап сөгө турган болгон болсо, анда эмне деп ойлойбуз анда? Жөн пайгамбарга үнүн көтөрүп койгон адамдын амалын баары күйүп кетип, тозоқ ээлерине боло турган болгон болсо, пайгамбарын сөккөн адам не болот деп ойлойсуздар? Шылыңдаган адам эмне болот деп ойлойсуздар? Көрсөңүзбү? Өтө коркунучтуу да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда Каиб ибн Ашраф деген яхудилерден болгон бир адам бар эле да. Ошол адам ушундай бир яхуди адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга зыян берген адамдардан болгон да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күн ошол адамга ошол адамдын ушунчалык зыян бергенин сахабалардын астында эскерет да. Каиб ибн Ашраф деген адам Аллаха жана анын элчисине зыян берди. Ким ошого жетиштүү болот дейт да. Ким ошого жетиштүү болот дегени, ким ошого барып аны жок кылат дейт да. Ошондо уруксат берсеңиз мен барайын деп Мухаммад ибн Маслама деген сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан уруксат алып, жанына бир топ сахабаларын барат дагы аны жок кылат да. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жана Аллаха зыян бергендиги үчүн анын жазасы бул дүйнөдө эмне? Өлүм болгон да. Өлүм болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң акыркы согушкан согушун ким билет? Эң акыркы согушкан согуш кайсы согуш болгон? Табук согушу болгон да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сахабалары менен ошол учурда аябай күчтүү чоң өлкө болгон да, Рум. Ошол жактагылар мусулмандарга кол салабыз деп мусулмандарга бет алат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошону угуп сахабаларын жыйнап туруп Мадинадан Табукты көрсө сахабаларын бет алат. Табукка барганда жакын калганда согушайын деп душмандары менен согушайын деп, алар мушриктер болгон, кафирлар болгон да, согушайын деп жакын калганда Аллах таала алардын жүрөгүнө корку салат да. Аллах таала жүрөктөрүнө корку салып, алар мусулмандар менен согуша албай чегинип кайтат да. Ошондо пайгамбарыбыз сахабалар согушабыз деген барган сахабалар алар коркуп кетип калгандыктан кайта согушпай ийгиликке жетип кайтышат да. Жолдо келатып бир жерге эс алууга олтурат. Олтурганда билесиңер пайгамбар сахабалары ар ким ар жерде 10-дон 5-ден жана жамаат болуп отурушат. Отурган кезде ушул асар Абдулла ибн Омардан келет, Мухаммад ибн Каабдан келет, бул таби, Зейд ибн Асламдан келет, бул да таби, Катада ибн Диама, бул да таби да. 3 таби, анан бир сахабадан келет да. Сахаба ким ал? Абдулла ибн Омар да, ушул асар. Айтат, ошол Табук согушунан кайтып келатканда, жолдо жана жерде эс алып отурушканда адамдардын арасынан
ошол жерде мен мусулманмын деп кейбір алымдар алар башында мусулман болгон дейт, кейбір алымдар жок, алар мунафик болгон дейт да. Эң негизги ошол жерде отургандардын бирөө мындай деп атат да. Кимдин айтканы туурасында талаш бар, бирок бир топ алымдар ошол айткан адамдын аты Уадига ибн Сабит деп атат да. Минтип атат: "Ма раайна мисла qurra'ina haulai arghaba butunan wala akzaba alsunan wala ajbana inda liqa'i" дейт да. Адамдардын астында отуруп мындай деп атат: "Биз дейт, ушундай өздөрүнүн курсагына аябай көңүл бурган" дейт да. Өздөрүнүн курсагына бир гана өздөрүнүн курсактарын ойлоп, курсагына аябай көңүл бурган, жана тилдеринде өтө жалганчы болгон, жана душмандардын астында эң коркок болгон мындай сахабаларды, мындай илимелерин, мындай Куранды мыкты билген адамдарды көргөн эмесин деп атат. Бул сөз менен кимди максат кылып атат? Бул сөз менен пайгамбарыбызды жана сахабаларды максат кылып атат. Биз ушунчалык өзүнүн гана курсагын ойлоп, баягы курсагы ушунчалык чоңдун гана ойлоп, жана сүйлөгөн сөзүндө жалган нерселерди айткан, жана душмандын астында эң коркуп болгон мындай адамдарды көргөн эмес деп сахабаларды жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көздөй сөз айтат да. Карагыла, ушундай жаман сөз айтат да. Ушул сөз айтканда арасынан Ауф ибн Малик деген жаш бала болот да. Ошол жаш бала ошол жерде отурат, ал бирден турат да казапта дейт да. Сен жалган айттың, сен жалганчысың. Валакиннака мунафикун, сен эки жүзү мунафиксың деп айтат да. Эми алымдар айтат, ушул адамдын дейт, айтканы дейт, өтө куфр болгон дейт да. Биринчи дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары, билесиңер, курсагы ушунчалык тое жеп, ушунчалык бир курсагын ойлогон адамдар болбогон дейт да. Сахабалардын курсагы ушундай эмне, алар дүйнөнү эмес, согуш деп, дин таратайын деп жүргөн сахабалар аябай эмне, арык болушкандыларчы. Алар курсагын, кийимин, жана башка минген атын, төсүн ойлобогон, жөө болсо дагы, колунда эч нерсе болбосо дагы, колуна урунган нерсени алып алып, динди таратыш үчүн баарына даяр болгон да. Жадага сай келет го, ушунчалык не пайгамбарыбыздын хадисинин өзүндө, пайгамбарыбыздын өзүндө айлап үйүндө от жагылып алган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 күн катарынан арпадан жасалган нанды тое жебеген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары жалганды эң жаман көргөн адам болгон да аларчы. Жалган айта турган болбогон пайгамбар сахабалары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары коркок болбогон душмандын астында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары ушунчалык пайгамбарыбыз саллаллаху катуу сүйгөндүктөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жихадта, согушта душмандар, кафирлар кол салганда, баарыңар билесиңер, кээ бир сахабалар ошо пайгамбарыбызга ок тийбесе экен, жанын оку тийбесе экен, кылычтын мийиси тийбесе экен деп астында туруп алып, кээ бир сахабалар 70 же андан ашык, же андан кем жарадар болгон да. Бир эле сахаба 70ке жакын жеринен жарадар болгон да. Өзүнүн колу түшүп калса дагы, бирок башка колу менен ушу мен өлсөм дагы Аллахтын элчиси жарадар болбосунчу деп ушул нерсе даяр болгон да. Алар коркок болбогон. Бирок бул адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларын жана пайгамбарыбызды жаман көрсөтүп, мына ушундай өтө куфр сөз айтканда жаман көрсөтүп, алар бир гана өзүнүн курсагын ойлогон, жана тилдеринде өтө эмне жалгандыгын айткан, жана душмандын астында өтө коркок болгон мындай ошундай илим ээлерин, алымдарды көргөн эмесмин деп шылыгында жана Ауф ибн Малик бирден туруп ордунан сен мунафиксың деген да. Сен мунафиксың деген. Мен сени азыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып айтамын деген да. Ушул сөз айтканда жана жердегилер отурган адамдар каткырып күлүшкөн да. Бирок Ауф ибн Малик бул сөз ушунчалык коркунучтуу болгондуктан ал күлбөгөн да. Бирден туртуп сен мунафиксың, сен жалган айтасың деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жүгүрүп пайгамбарыбызга барса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне? Пайгамбарыбызга вахий түшүп калган экен да.
ошол адамдын айтканы жана алардын шариғаттагы өкүмү кандай болгону туурасында пайгамбарыбызга асмандан вахий түшүп калган да. Барып кабар берет Ауф ибн Малик. Артынан жанагы сөздү айткан адам туруп жөнөйт да. Мен да пайгамбарыбызга барып өзүмдүн эмне максатта айтып алганымды кабар берип коеюн деп пайгамбарыбызга барса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн отурган жеринен туруп, төөсүнө минип, төөсү менен жаңы эле кетип аткан болот да. Анан барып эмне дейт? Барып, о Аллахтын элчиси, мен бул сөзүм менен максат кылган жокмун. Жөн гана жолдо кетип аткандыктан, сапарда жүргөндүктөн, баягы бири-бирибизди жолду кыскартуу максатында тамаша ретинде ошо сөздү айтып койдум дейт да. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул аятты окуйт да. Кул, Аллах таала Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтып атат да, аларга айткын дейт да. Абиллахи ва аяти ва расули кунтум тастахзиун. Силер Аллахты жана пайгамбарын жана Аллахтын аяттарын шылдыңдай турган болуп калдыңарбы? Ла та'тазиру, силер өзүрүңөрдү айтпагыла. Кады кафартум бада иманукум, силер иманга келгенден кийин кафир болдуңар деп. Ушул аятты окуйт да. Ким айтат бул аятты? Аллах таала айтат да. Аллах таала вахий түшүрүп, мына ошолорго кабар бер дейт да. Силер Аллахты жана анын пайгамбарын жана анын аяттарын шылдыңдайсыңарбы? Ла та'тазиру дейсиз, өзүрүңөрдү айтпагыла дейт. Кады кафартум бада иманукум, силер иманга келгенден кафир болдуңар дейт да. Жана адамдын мен ушул нерсени максат кылган жок элем, ниетим башка эле, көздөгөн жок элем деп айткан өзүрүн Аллах таала эмне деди? Өзүрүңөрдү айтпагыла дейт да. Өзүрүн Аллах таала кабыл алган жок да. Себеби жүрөктө эмне бар экенин Аллах таала билет да. Көрдүңөрбү? Эми алымдар айтат. Бир маджлистерде отурушсарда Аллах же пайгамбары же дини же пайгамбарыбыз алып келген бир нерселер шылыңа турган болгон болсо, Ауф ибн Малик окшоп бирден туруп кайтарыш керек дейт да. Ал эми бирден туруп кайтарбайсыңарбы дейт. Бирден туруп адамдар кайтарбайбы? Ошол жерлери ушул нерсени айткан сөзүнө ыраазы болуп, ошону күлүп коштойбу? Анда ошол куфур сөз болгон болсо, бардыгы имандан чыгат дейт да. Себеби ушул сөздү канча адам айтты ошол жерде? Көп адам отурат, бирок канча адам айтты? Бир гана адам айтты да. А бирок Аллах таала Куранда эмне дейт? Тоба сүрөсүнүн 65-66 аяттарында ла та'тазир дейт да. Силер өзүрүңөрдү айтпагыла дейт да. Бир адам ушул сөз айтты. Пайгамбарыбызды жана анын сахабаларын шылдыңдап айтты эле. Бир эле адам. Калгандар эмне кылды? Күлүштү да, ыраазы болуп. Аллах таала эмне дейт? Силер өзүрүңөрдү айтпагыла деп жана адам айткан жок. Сен жана адам өзүрүн айтпасын деп айткан жок. Ошол жерде отурганда барын айтты да Аллах таала. Силер өзүрүңөрдү айтпагыла дейт да. Каду кафартум бада иманукум. Чындыгында силер иманга келгенден кийин имандан баарыңар чыгып кафир болдуңар дейт да. Кафир болдуңар дегенде бир адам айткан жок. Кафир болду ал деген жок. Иманга келгенден баарыңар кафир болдуңар дейт да. Аллах таала өз өкүм берип атат да. Көрөрбү? Ошон үчүн алымдар айтат, бир маджлисте отурганда кандай гана мункар жаман иш боло турган болгон болсо, аны тезден ошол жерден эмне кайтарыш керек дейт. Кайтара албайсыңбы? Анда эмне аны коштобой же күлбөй тезден адам неме болуш керек? Ошол жерден кетип калыш керек да. Жек көргөн абалда, нааразы болгон абалда истигфар айтып кетип калыш керек да. Ал эми жанагы адам айткандай, жанагындай адам айтса, ошону коштоп күлө турган болгон болсо, албетте ал эмне? Ошол адам айткан адам эле эмескен да. Айткан эле адам эмескен эмне? Ошону угуп, ошого ыраазы болгон адамдар бар имандан чыгат экен бар. Бизде ушундай нерселер аябай көп да. Жанагы адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып ушу өзүрүн айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабыл албай койду да. Пайгамбарыбыздын төөсүнөн кетип атканда, төөсүнүн жанагы мойнундагы кайышты кармап алып, "О Аллахтын элчиси, жолду кыскартуу максатында тамаша ретинде эле, ойнош үчүн эле ойноп эле айтып койдук эле ушул сөздү" деп эмесе, пайгамбарыбыз карабайт дагы ушул аятты гана айтып кетип калды дейт да. Мына абалы. Бир сөздү айтам деп, адамдарды күлдүрөм деп, бирок аягы эмне болду? Адам имандан чыгып кетти да. Ушул адамды кээ бир алымдар өзү негизи
мусулман болчу, кийин муртат болуп динден чыкты десе, кээ бир адамдар жок дейт. Өзү башынан эле мунафык болчу дейт да. Өзү башынан эле ал мунафык болчу деп айтат да. Көрдүңөрбү? Мына ошондуктан урматтуу туугандар, бизде да ушундай нерселер бар. Адамдар билесиңер, бизде мусулман адамдар, хижаб кийген эжелерибиз, апаларыбыз, аталар намаз окуган сакалчан аталарыбыз баягы тамашаларга барып алат да. Тамаша, бизде тамаша деген ал шариғатта бул арам нерсе да. Эмне деп коет бизде? Кудулдар деп коет го. Ошо кудулдарды угуш мүмкүн эмес да. Шариғатта билесиңерби? Шариғат арам. Аслы аларды угуш арам. Эмне үчүн? Себеби алар күлдүргөндө бир гана жалган нерсени айткандан күлдүрөт да. Бирөөдү шылыңдап күлдүрөт, же эң кеминде жалган нерсе менен күлдүрөт да. Бирок кээде Аллах Тааланы шылыңдаса, же пайгамбарын сөгүп шылыңдаса, же Куранды, же Курандын аяттарын сөгүп шылыңдаса, же болбосо шариғаттагы намазды, же мусулмандарды шылыңдай турган болгон болсо, ал эмне? Баарды күлөт да ошол жерден, баар күлгөндөн кийин эмне болот? Ошол жерде мусулман адамдарды ошону коштоп күлө турган болгон болсо, алар да ыймандан чыгат да. Ошол концертке барат, акча төлөп. Бирок ошол концертиндеги адамдар эмне? Ыймандан чыгышына себепкер болот да. Ошон үчүн пайгамбар айтканда, ушундай бир убакыт келет, адамдар эмне? Кечинде мусулман адам эртең менен эмне? Дининен чыгып кафир болот деген да. Ал эми кечинде кафир болгон адам эртең менен эмне? Мусулман болуп калат деген да. Ушундай адамдардын бул хадисте эмне билебиз? Адамдар ушундай дининен тез чыга турган болуп калат да. Өзү эмне себептен чыккан билбей калат да. Мына ошол жерге жада калса азыр акындар дагы кээде карасаң, кээде акындарды да балдар көрсөтүп калат. Кээде акындардын айткан сөздөрүндө да эмне? Динди шылыңдап кеткен, же пайгамбарыбыз алып келген нерселерди шылыңдап айтып берген сөздөр да бар да. Мусулмандарды шылыңдайт, мусулмандардын аялдары хижабты, сакалды шылыңдайт, молдокелерди шылыңдайт, жана башка диндеги Аллах Таала жиберген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген шариғатын шылыңдайт. Анан ошол жерде отурган мусулмандар ошо кошулуп каткырып күлүп турат да. Мына алымдар айтат, алымдар мейлит ал шылыңдаган үчөөнү гана тиешеси эмес дейт. Биз айттык го, Аллах жана пайгамбары жана Куран дедик го, үчөө менен гана чектелбейт дейт алымдар. Кимде ким Аллахтын зикирлерин, Аллаху акбар дегенди, же ла илаха иллаллах, же субханалла деген башка зикирлер бар го, ошолор зикирлерди шылыңдап, же ошолор менен ошолорду сөгө турган болгон болсо, жамандай турган болгон болсо, же болбосо пайгамбарыбыз сахабаларын шылыңдап сөгө турган болгон болсо, же болбосо Аллах Тааланын ысымдарын, же сыфаттарын шылыңдап сөгө турган болгон болсо, же болбосо Аллах Тааланын периштелерин, Жибреил, Микаил, Исрафил, өлүм периште жана башка периштелерди шылыңдап сөгө турган болгон болсо, сенин оңуңда периште турабы? Кана периштең мындай тигинде деп бир жаман куфр сөздөр айта турган болгон болсо, же болбосо эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыяктуу башка пайгамбарлар, Иса алейхиссаламды шылыңдай турган болгон болсо, Муса, Ибрахим, Дауд, Нух алейхиссалам жана башка пайгамбарларды же алардын кылган иштерин, ошол пайгамбарлардын бирөөлү шылыңдай турган болгон болсо, же аларды сөгө турган болгон болсо, же болбосо ахирет күнүн, кабыр маселесин, ахирет жаннат тозок, кыямат күнү сооп берилиши, азаптын берилиши, ушуларды шылыңдап, ушулар тууралуу күлө турган болгон болсо, же болбосо эмне? Пайгамбарыбыздын сүннөтү, пайгамбарыбыздын хадистерин шылыңдап күлө турган болгон болсо, же сөгө турган болгон болсо, же болбосо пайгамбарыбыз алып келген ислам динин шариғатты же шариат өкүмдөрүн, намазды, зекетти, орозону сөгө турган болгон болсо, орозо менен шылыңдай турган болгон болсо, же болбосо пайгамбарыбыз алып келген хижабты, ушу мусулмандар бале болду, же баланчалар бале болду, баштарына бир оромол тагып алып, же болбосо никоп кийип алып, ниндзядай болот деп аялдарды шылыңдай турган болгон болсо, же ээри өлүп калгансып башына капкара паранжыны тагынып алыптыр деп, же болбосо эркектерди
мұсылмандардың пайғамбар алып келген сақал емне, пайғамбар сүннеті да бұл сақал. Bir адамды шылыңдаса ал башқа Аллахтың астында күнәкөр болады да. Bir адамды жеке bir мұсылманды, жеке bir мұсылман аялды шылыңдаса, ал емне? Ал фасық болады да, күнәкөр болады да. Ал эми бұл жерде мақсат, шылыңдағы мақсат емне? Жалпы исламда пайғамбарды же пайғамбар болсасын алып келген шариғат шылыңдайды да. Мысалы, bir адамды сақал емес, жалпы сақалды шылыңдайды. Жалпы сақалды біз өзіміздің қалауымызбен қоя табызбы же Аллах Тағаланың елшісі бұйырғаны үшін қоя табызбы? Ислам бұйырғаны үшін қоя табызса сақалды тұрабы? Енді біреу жарым ушул исламда сақал деген нәрсе бәле болды. Текенін сақалындай қылып, же болса ер өліп қалғансы башына қарап паранжаны тағын алып тұр деп ушундай бір хижабты же ниқобты же болса сақалды шылыңдай тұрған болса, емнен шылыңдайды бұл? Натижасы исламды шылыңдап отады. Пайғамбар болса алып келген нәрсені шылыңдап отады. Бұл емне? Бұл күфір да. Адам тоба қылбаса, емне? Имандан шығара тұрған өте қорқынышты нәрсе да. Өте қорқынышты нәрсе. Өте қорқынышты нәрсе, урматтуу туғандар. Ошондай сабақтар дайыма өткөрүлүп тұрғандың өзүндө кейбіреулер түшүп калышы мүмкүн да. Bizde мындай нәрсе тақыр қозғалбаған жерде, bizde мындай шариғаттағы пайғамбарымыз алып келген нәрселерді, исламдағы бір уажиптерді же сүннеттерді шылыңдап қойышты біз жөн ғана бір жағымсыз нәрсе қатары көріп қалышы мүмкін да. Бирок бұл жағымсыз нәрсе емес. Бұл деген шариғатта емне? Адамды имандан шығара тұрған күфір нәрсе да. Себебі сен бұл нәрсеменен ушул пайғамбардан алып келген шариғатын сөгіп отасың, аны шылыңдап отасың. Ал эми жеке bir адамды, bir мұсылманды сен мындайсың деп сүннетті, кейбір сүннеттерді баяғы эмне тура эмес кармагандыгы үчүн уруссаң, ал өзүнчө эмне? Ал эми сен жалпы мұсылмандардын көтөрүп жүргөн сакалын, же жалпы момундардын кийип жүргөн хижабын, же жалпы момундардын окуп жүргөн намазын, же садакасын, же зекетин, же ажысын сөгө турган болгон болсоң, же шылыңдай турган болгон болсоң, же пайгамбар болсоң кемсите турган болгон болсоң, же Аллах Тааланы кемсите турган болгон болсоң, анда бул сөзүң сени ыймандан чыгара турган сөз да. Ошон үчүн биринчиден өзүбүз сак болуш керек, экинчиден эмне? Башкаларга өтө этият болуш керек да. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын астында пайгамбарыбыздын сахабаларына сөз айтып, "Каду кафартум бада иманукум", чындыгында силер ыймандан кийин капыр болдуңар деп аят жүргөндө. Ошондуктан исламда ойнош мүмкүн эмес да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Ошол хадисте пайгамбарыбыз мынтип айтат: Аллахтын кулу дейт, кээде ушундай бир сөз сүйлөйт дейт да. Ушундай Аллах Тааланын ачуусун келтире турган ушундай бир сөз сүйлөйт. Бирок ошол сөздүн ушунчалык оор, Аллахтын астында өтө коркунучтуу экенин байкабайт, билбейт дейт да. Ошол сөз себептен эмне? Тозоктун түбүнө түшүп кетет дейт да. Тозоктун түбүнө түшүп кетет дейт да. Хадис Бухарда келет 6478 номерде да. Ошон үчүн мына ушул сөздөрдү байкабай айтып алып, эртең ушул сөз үчүн адам кыямат күнү кор, бактысыз болуп калбаш керек да. Ахмад Шакир дегенди билесиңерби? Ахмад Шакир деген Албани сыяктуу мухаддис алым да. Ошол киши өзүнүн Калиматул Хак деген китебинде ушундай бир кыссаны окуян алып берет да. Ахмад Шакир атасы Мухаммад Шакир деген адам болгон. Ахмад Шакирдин атасы ал дагы Мисирде болгондуктан, Мисирде Ал-Азхардагы вакил, ошол жердеги чоң орунда турган, кызматта турган илим ээлеринен болгон экен да. Мухаммад Шакир, Ахмад Шакирдин атасы. Мухаммад Шакир деген атасынын учурунда ошол Мисирдин падышасы баягы адабиятчылар деп коет го бизде, маданиятчылар, аны адабиятчы адамдар деп коет го. Ошондой бир адабиятчы, бир жазуучу, ошондой бир адамды ошол Мисирдин падышасы сыйлаган экен да, чакырып, баягы адабиятка кызмат кылгандыгы үчүн кыскасы сыйлаган экен да.
Качан болуп атат бул? Жума күнгө жакын калганда да. Жуманын астында 1-2 күн мурун сыйлаган экен. Анан баягы мечитте келет падыша. Анан баягы мечиттин имамы баягы падышаны көргөндө, падышаны өзүнө тартуу максатында же ошого бир жагынуу максатында жакшы сөз айтайын дейт да. Жакшы сөз айтайын дейт да. 2-3 күн мурун бир адабиятчы адамга ушундай жакшы мамиле кылган, ошол адабиятчы адам эмне болгон? Анын көзү азиз сокур болгон экен да. Анан ошол кутбада минбарда туруп сүйлөйт, элдин астында, жамааттын астында. Абаса деген сүрөнү билесиңерби? Билесиңерби Абаса деген? Билесиңер бар. Ошол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккенин Курайша, Меккеде Курайш урууларынын башчыларына даават кылып атканда ким келет? Азиз болгон, көзү азиз болгон бир адам келет. Ал ким болот? Абдуллах ибни Умму Мактум болот да. Ошол келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жол көрсөтүүсүн сурайт да. Бирок ошол учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккенин мушриктерин баягы Курайш уруунун башчыларына даават кылып аткан болот да. Ошолор менен, ошол даават менен алектенип, баягы көзү азиз болгон Абдулла ибн Умму Мактумга суроосуна жооп бере албай калат да. Тилерге даават кылып, ошо менен алек болуп тургандыгы үчүнчү. Анан ушул турасында аят түшөт. Эми баягы адам жума кутбасына туруп мындай деп айтат да. Өзүнүн сөзүн Абаса сүрөсүнүн аяттарына аралаштырып ушундай деп атат. Falamma ja'ahu a'ma ma abasa fi wajhihi wa ma tawalla deyт. Бул эмне деген сөз бул деген? Качан падышага сокур адам келгенде андан жүз бурбай, өзүнүн жүзүн, бетин бурбай жакшылап көңүл бурду дейт да. Түшүнүңөр маселени? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн аятты өзүнүн сөзүн аралаштырып кимди мактап атат? Тиги падышаны, падышага көзү сокур адам келгенде аны көңүл бурбай таштап койбой, көңүл буруусуз таштап койбой, ага көңүл буруп жакшы мамиле кылды дейт. А бирок ошол сөздүн артында эмне турат? Пайгамбар мындай максатында эмне турат? Пайгамбар көңүл бурбады, а бирок бул ошол сокур адамга көңүл бурду деген сөз чыгып атат да, түшүнгүңөр? Түшүнүңөр маселени? Бул жерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кемситип атат да. Аятты дагы чаташтырып, сөзгө аралаштырып ушинтип атат да. Ошондо баягы Ахмад Шакирдин намаз бүткөндөн кийин Ахмад Шакирдин атасы Мухаммад Шакир турат дагы, "О жамаат" дейт. "О мусулмандар" дейт. "Турула дагы намазыңарды, жума намазын окула" дейт да. Чындыгында силердин имамыңар кафир болду дейт да. Көрдүңөрбү? Падышага жагынам деп сөзүндө пайгамбар сөзүнүн төркүнүндө кимди кемситип атат? Пайгамбарыбызды. Пайгамбар көңүл бурбаган адамга мына бул көңүл буруп койду атат да. Төркүнүндө. Ушундай жаман сөздү айткандыктан Аллах сактасын. Жанагы илим эси болгон да, Мухаммад Шакир, Ахмад Шакирдин атасычы. Чыкканда о жамаат жумаңарды кайталап окугула, силердин имамыңар азыркы сөз менен кафир болду деген да. Эми ошол сөздүн уландысында Ахмад Шакир өзү айтып атат. "Валлахи Аллах Тааланын аты менен касам ичип айтамын" дейт да. "Мен дейт ошол учурда ошол адамды таанийт элем" дейт. "Ошондой колунда бар, барктуу эми ошол учурда кутба кылып аткандан ойлогула, бир имам да, мечиттин имамы. Эгер падыша ошол жерде эмне келип аткан болгон болсо, эмне деген имам деп ойлойсуңар? Туурабы, туура эмеспи? Ошол имам дейт, ушундай барктуу, ушундай бир колунда бар мансаптуу ушундай имам эле дейт. Бирок Аллах Тааланын аты менен касам ичемин, кийин бир көргөнүмдө дейт, өтө жаман абалда кор болуп калган көрүнөт дейт. Бул дүйнөдөгү кордугу да, азабы да. Ошон үчүн алымдар айтат, мусулман дейт, мусулман Аллахтан коркун дейт да. Аллахты же пайгамбарын, же пайгамбарыбыз алып келген шариғат өкүмдөрүн, шариғатта важип болгон нерселерди, сүннөт болгон нерселерди, пайгамбардын хадистерин бир нерсени шылдыңдап алып,
дүйнөңдү дагы жана ахиретиңди да жок кыла албаң дейт да. Кээде кээ бир адамдардын бузуку болуп, бузулуп, өтө жаман жолго түшүп, жаман надан болуп, ушундай болуп кеткенин көрүшүңөр мүмкүн, бирок себебин билбешиңер мүмкүн да. Мүмкүн адам бир шариатты Аллахтын буйруган нерселерин сөгүп, жамандап, мына ошол себептен кор болуп калышы мүмкүн да, дүйнө ахиретичи. Кылган жакшылыктын баары күйүп кетиши мүмкүн да. Ошентип урматтуу туугандар, Аллахты, пайгамбарын, динин, намазды, орозону, зекетти, сакалды, Куранды, Куран аяттарын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерин жана башка көптөгөн нерселер менен ойной турган маселе эмес, урматтуу туугандар. Сен ойносоң башка нерсе менен ойной бергин. Бирок бул ойной турган нерсе эмес. Аллах Таала бизге ушул нерсенин, Аллах Тааланын өкүмү, бизге ушуну ибадат катары бергин. Ушул нерсе менен силер мага жакындагыла. Ушул нерсе менен күнүңөрдү кечирип, бейиште даражаңарды көтөргүлө деп Аллах Таала жиберген. Биз болсо тескеринче ошону шылыңдай турган болгон болсок, жеге сөгө турган болгон болсок, анда биздин ошол эң бактысыз кадамыбызды ошол сөккөндөн баштап, же шылыңдагандан баштап таштаган болобуз да. Өмүр бою оңой болбойсуң да. Жөн гана Алинин хадисинде айтат. Бирөөдөн дейт, баягы мусулмандардан зекеттен мал алганда, койдун семизинен дагы жана арыгынан дагы албай ортосунан алгын дейт да. Эгер семизинен алып зулумду кылып койсоң, ошол адам Аллахка дуа кылса, Аллах менен анын дуанын ортосунда эч кандай тосо турган нерсе жок дейт да. Шейх Фавзан айтат, эгер кафир адамга зулумду кылсаң дагы, кафир адам Аллахка дуа кылса, Аллах Тааланын кулу болгон себебинен ыйман келтирбесе дагы, Аллах Таала ошол пендесинин дуасын кабыл кылат дейт да. Кафир болсо дагы дейт да. Бир мусулман Аллах Тааланын өзүнүн өкүмдөрүн түшүргөн шариатын же пайгамбарын шылыңдап сөгүп аткан болгон болсо, анда анын бүткөнү да. Анын кор болгону да. Ал жакшы сүйлөп, жакшы кийинип, жакшы ичип жегени менен ал адам кор болгон да. Аллах Таала анын жүрөгүн жаап койгон деле жетиштүү да. Акыйкатты акыйкат кылып көрбөй турган кылып, батылды батыл кылып көрбөй турган кылып жүрөгүн жаап койгон эле ага жетиштүү да. Анын дүйнөсүн албай эле адамдарга бактысыз болот десең, бир гана эмнени эслетет? Дүйнөнү эслетет да. Урматтуу туугандар, бул дүйнө бактылуулуктун аламаты эмес. Же дүйнөдөн кур калган адам бул бактысыздын аламаты эмес. Эгер дүйнөдөн эң көп адам бактылуу болот десең, Фиргаундун орду каякта болду? Эгер дүйнөдө эң кебеде адам бактысыз болот десең, анда Давуд пайгамбар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам карапайым болгон. Жөнөкөй гана жашаган. 3 күн катарынан эмне арпадан жасалган нерсеге курсагы тоюп тамак жеген пайгамбарыбыз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаннаттын эң төрүндө болот да. Ошондуктан бактысыз деген эмне? Аллах Тааланын көкүрөгүн жаап коет да. Раббысын тааныбай калат. Өзүнүн динин тааныбай калат. Өзүнүн дүйнөдөгү шариатта, исламдагы орду билбей калат. Акыйкатты акыйкат деп көрбөй калат. Батылды жалганды жалган деп билип сезбей калат. Өзүнүн хавасына, нафсына ерчип, мейли кичине берген жашоодо, кичине берген дүйнөгүн артынан ерчип, мен бактылуумун деп ерчип жүрүп дүйнөдөн өтөт. Бирок дүйнөдөн өткөн сааттан баштап эмне? Анын азабы башталат да. Эмне керек бизге? Ошон үчүн урматтуу туугандар, баарыбызга, өзүмө дагы жана силерге дагы насихат кыламын. Аллах Тааланын шариаты, өкүмдөрү туурасында эч качан айтсаң акыйкатты айткын, айта албасаң абайлашың керек да. Өтө коркунучтуу да. Эгер пайгамбарыбыздын астында ошол мен мусулманмын деген адамдар ыймандан чыгып кетип, Аллах Таала асмандан ошол үчүн аят түшүрүп аткан болгон болсо, биздин асустаз элестете турган адамыбыз жок. Арабызда пайгамбар жок биздин. Могу сөзүң туура же туура эмес деп айта турган пайгамбар жок. Же баланча илимеси жок. Сен бир сөздү айтып алышың мүмкүн, ошол сөзү менен динден чыгып кеткенин билип алышың мүмкүн да.
Ошон үчүн биринчиден илим талап кылыш керек, шариғаттын өкүмдөрүн билиш керек, экинчиден сүйлөгөндө дин маселесинен ооз ачпаш керек да. Жана бир жерге барып калсаң, тойго, жана биздин мусулмандарды талкалап аткан нерсе тамадалар да. Бүттүгүн ошо тамадалар. Субханалла, таң каласың, ошол тамадалардагы, кудулдардагы жана артисттердагы сүйлөгөндө азыр акыркы учурларда бири гана динден сүйлөп калды да. Бири гана динди сөзгө киргизип, ошол диндеги мусулмандар айтып, намазды, хижапты, орозону жана башка нерселерди айтып шылдыңдап, элди максат күлдүрүү да болду. Элди күлдүрүп, элдин көңүлүн табыш үчүн Аллах Тааланы да, пайгамбарын да, ислам динин шылыңданга даяр да. Ошон үчүн хадисте эмне? Ябиуна динаху арада мина дуня дейт да. Ошондой адамдар болот дейт. Алар эмне? Өздөрүнүн диндерин болбогон тыйынга сатат дейт да. Памир хадистечи. Болбогон тыйынга сатат дейт да. Мына. Ошон үчүн жанагындай тойлорго барбагыла. Тамада сүйлөсө, ошол жерден байкабай билбейт да алар, динди билбейт да алар. Байкабай сүйлөп койгон болсо, кык деген үн чыкса, ыраазы болгон болсоң кеттиң да сен. Тамаша тойлорго бардыңбы? Концерттерге. Жана кудулдар чыкса эмне? Эки сөзүн бире эле ислам. Же момундарды жамандайт, мусулмандарды жамандайт, динди жамандайт, шылыңдайт, ошону элди күлдүрөт. Максаты алар жамандайды деп ойлобойт. Максат эмне? Элди күлдүрөм дейт да. Биздин ниетибиз жакшы дейт. Мен бул нерсени максат кылган жокмун мен. Деди эмне деди? Пайгамбар анын сөзүн уккан да жок, караган да жок. Үзүрүн Аллах Таала эмне? Антип үзүр айтпагыла деди да. Ошон үчүн алымдар айтат. Кимде ким Аллах Тааланы, пайгамбарын жана Куран аяттарын жана башка нерселерди шылыңдай турган болгон болсо, бул нерседе эч кандай чын айтабы, тамаша айтабы, жана башка бир тамашалап айтабы, максат кылабы, ниет кылбай буга каралбайт дейт да. Бир гана мажбурланган учурда дейт да. Бир гана мукрух деген нерсе, мукрух дегенде, мукрух деген бирөө мажбурлап, ушуну айт десе, пайгамбарды сөк десе, мажбурлап, болбосо аз башыңды алам десе, азыр пайгамбарды сөгөсүң, же исламды сөгөсүң, же намазды сөгөсүң, же шылыңдайсың, болбосо башыңды алам. Эгер шылыңдасаң, башыңды албайм мен. Кой берем десе, мына ошондой мукрух болгон учурда гана ошондой сөздү айтып койгон болсо, аргасыз болгон, мажбурлаган учурда айтып койгон болсо, бирок жүрөгү иншалла ыйманга толо болгон болсо, жүрөгүндө ал нерсени жек көргөн болсо, тилимен айткан нерсени иншалла таасир бербейт да. Ал эми ошол жерде мажбурлап атканда, жок, сен айтсаң да айтпасаң дагы мен сени баары өлтүрөм десе, аман калбайсың десе, анда эмне? Анда айтылбайт. Түшүнөрбү? Ал эми жок, сен айтсаң мен кой берем деп убада берсе, ошол учурда айтып койгон болсо, тили менен гана, жүрөгү менен эмес, жүрөгүнөн жек көрүп, тили менен гана айтып койгон болсо, ал эмне? Үзүрлүү болот да шариаттачы. Ошо бир гана учур. Экинчи учур эмне? Адам ачууланып, ушундай бир жаман деңгээлге жетип өзүн кармай албай, баягы айтат го хадисте, 3 адамдан калам көтөрүлөт дейт го, 3 адамдан калам көтөрүлөт. Бирөө биринчиси эмне? Жаш бала, экинчиси мажнун, жин болуп калган, жин болуп калган. Ошол бир адам жинди абалына жетип калып, эмне айтканын, эмне кылганын, асманда же жерде турганын билбей, ушундай бир эмне? Баягы калам көтөрүлүп, могул жердеги жинди абалына келип, калам көтөрүлүп, периштелер жазбай кала турган деңгээлге жетсе, ошол учурда жанандай Аллах Тааланы шылыңдап, же сөгүп, ошондой айтып алган болгон болсо, жинди болуп, жин кирип кетип, ушундай бир. Ошол учурда эмне? Калам көтөрүлөт да, периштелер жазбай калат да, ал учурда эмне? Үзүрлүү болот да. Ал эми сенин акылың орундабы? Эч ким сени мажбурлаган жокпу? Сен тамаша айтасыңбы, ниетиң мындайбы, тигиндейби, максат кылып атасың, максат кылган жоксуңбу, ниетиң жакшы жаман эчтеке калбайт. Эмне? Шылыңдадыңбы? Болду. Ыйманыңды өз тилиң менен шыпырган болосуң да. Мына. Себеби эмне үчүн дейт? Буда эмне үчүн мындай дейт? Себеби Раббысын жана Аллахты жана пайгамбарын сөгүү мүмкүн эмес экенин жалпы мусулмандар билет дейт да. Улуктана турган, ибадат кыла турган нерсе деп билет да. Ошондуктан бул нерсе өтө хатир деп котарып, апасының маселе. Аллах Таала бардыгыбызды иншалла куфр сөздөрдөн, ширк сөздөрдөн, бидаттардан сактап, туура эмес сөздөрдөн, ыйманыбызга таасир бере турган сөздөрдү айтып, динден чыгып кетиштен, ыймандан ажырап калыштан
Алла Таала барыбызды жана бардык мусулман бир туугандарыбызды сактаган болгон болсун. Алла Таала элибизге, жерибизге тынчтык берип, баарыбызга ынтымак берип, Куран менен сүннөттү жакшы түшүнүп, Аллах Тааланы шылыңдабай, пайгамбарын шылыңдабай, ислам динин шылыңдабай, тескерисинче ошол нерсени жакшылап карманып, ибадат кылып, иншалла бийик бейиште ордубузду көтөрүшкө Алла Таала насип кылган болсун. Баракаллаху фикум.